Саламатсыңарбы? Программалык камсыздоонун жана коопсуздугун долбоорлоо боюнча сабактарыбызды улантабыз. 11-ci сабагыбыз документтештирүү темасына арналган. Негизи документтештирүү иштин башынан аягына чейин дайым ишти колдоп жүрөт, коштоп жүрөт десек дагы туура болот. Анткени продукту иштеп чыгаруу процессинде эсиңиздерде болсо, адегенде бир идеядан баштайт элек. Андан кийин ал идеянын тегерегинде бир анализ жүргүзөт элек. Анализдин жыйынтыгында бир концепциялык долбоор ортого чыгарат элек. Анан ошол концепциянын натыйжасында бир продукт чыгат. Ал продукту кийин коммерциялык бир продуктка айландыруу иши жүргүзүлөт деген бир иштеп чыгаруу процессин талдадык элек өткөнкү сабактарда. Эми ушул процесстердин натыйжасында дайым бир кагаздын бетине түшүрүү, башкача айтканда документтештирүү иштери да колдоп туруш керек. Анткени эми көп тараптуу иштер, көп тараптуу дегенде жалгыз гана сиз иштеп чыгуучу катары эле эмес, сиз менен чогуу бул ишке мамлекеттин дагы бир көзөмөлү болгон үчүн, анткени юридикалык жак болосузбу, жеке жак болосузбу, сөзсүз түрдө калкты тейлей турган бир программалык аппарат, программалык камсыздоо ишке чыгарылып жаткан соң, мунун бир көзөмөлдөөсү, стандарттары бар. Ошол стандарттарга туш келгенин далилдөө максатында, иштин процессин башкарууда ыңгайлаштыруу жаатында дагы көптөгөн жактарда негизи документтештирүү иши дайым жүргүзүлөт. Анан ушул документтештирүү иштери кайсыл документтер бар, бул документтер кайсыл учурларда колдонулат, анан кимдер жазат сымал маалыматтарды ушул сабак учурунда сиздер менен бөлүшөлүк деген бир максат койдук. Сабагыбызда документтерге өтөөрдөн алдын эсиңиздерге дагы бир ирет сала кетейин. Программа жана программалык камсыздоонун ортосундагы негизги айырманы англис тилинде program жана software деп өткөн эки сөз. Негизи бизде экөө адаштырылып да колдонуп жүрөбүз. Программа дейбиз, программалык камсыздоо да дейбиз, бирок негизги экөөнүн ортосундагы сөз катары же болбосо аныктама катарында экөөнүн айырмасы, программалык камсыздоо бул ичинде программанын дагы бул программага тийиштүү документтердин жана иштетүү жоболорун камсыган бир платформа десек дагы болот. Андыктан программа, жалгыз программа дегенде ошол программалык камсыздоонун ичинде бир гана бөлүк экенин, андан тышкары программа менен биргеликте документ жана иштетүү жоболору, тартиптерин бардыгын биргеликте эсептегенде гана программалык камсыздоо деп атаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин дагы бир ирет эстете кетелик. Андыктан программалык камсыздоо деп аташ үчүн биздин колубузда программадан тышкары ушул программалык камсыздоого тийиштүү документтер дагы болуш керек. Андыктан документтештирүү иши программанын өзү сымал эле маанилүү бир процесс. Документтештирүү иши эмнеге керек? Негизги пайдаларына токтоло кетелик. Адегенде документтер долбоордун жалпы мейкиндиги дегенде географиясы же болбосо чектери, ошо ким менен чектешет, иш каякта бүтөт, каякта башталат сымал түшүнүктөрдү берет, жалпы мейкиндигин камсыз кылат дедик. Ар бир катышуучу өзү каалаган убакытта конкреттүү тапшырма боюнча, анткени документтердин ичинде тапшырмалар бөлүнгөн, пункттарга белгиленген, конкреттүү тапшырма боюнча да, анан иштин жалпы багыты боюнча да керектүү маалыматты ала алат. Бул негизи ишти жүргүзүү процессинде маанилүү бир жардамчы. Анткени бир нерсени эми адамбыз баарыбыз, баардык нерсени эсибизде кармап калууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Андыктан кээ бир нерселерди унутуп калганда ошол документтердин ичине маалымат алып өзүбүзгө эстеткенге дайым мүмкүнчүлүк бар. Бул эми жалпы иштин чоо жайы боюнча дагы мүмкүн, конкреттүү бир пункт боюнча дагы, конкреттүү тапшырма боюнча дагы маалымат алууга мүмкүн.
Анан иштеп чыгуучу командабыз бир тилде сүйлөйт, ошону камсыз кылат. Бул жакта мисал дагы бере кеттик. Бир ай мурун Айбек жасаган функцияда ката деп бирөөнө айтканыбыздын ордуна 12 пунктта сүрөттөлгөн функциядагы ката дегенибиз жеңилирээк болот. Эки адамдын ортосунда ушул кайсыл темада бир ката сөз тууралуу, эмне тууралуу болуп жатканы эки тарапта тезирээк жана эффективдүүрөөк түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Чынында эле муну эми бир ай мурун Айбек жасаган функцияда дегенде бул бир айын качан экенин, Айбек анткени бир гана функция эмес, бир канча функция жасагандыр. Муну эстеп отургучакты 12 пунктта деп кеткенибиз. Демек бул документтештирүү ишинде пункт дегенибиз дагы иштер кийинчерээк дагы кененирээк токтолобуз. Иштин чоо жайы ушундай пункттарга бөлүнгөнү, сүрөттөлгөнү туура болот. Документтер долбоордун катышуучуларынын ортосундагы жоопкерчилик чөйрөсүн жана чектерин так аныктоого мүмкүндүк берет. Бул дагы абдан маанилүү бир документтештирүү ишиндеги маанилүү пункт. Анткени көбүн эсе сиздерде мындан алдыңкы сабактарда дагы баса белгилеп кетчүдөй, программалык камсыздоонун иштеп чыгуусунун учурунда көптөгөн адамдар кийлигишүүсү, иштөөсү күтүлөт. Ар бир кишинин эмнеден кайсыл тарапта жоопкерчилиги бар экенин, анан кайсыл тараптан ишти баштайт, кайсыл жакка чейин жеткиргенде иши бүттү деп эсептелет экени, мунун баардыгын кагаз бетине түшүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кагаз бетине түшүрүү дагы зарыл, анткени кийинчерээк ушул кагаз бетине түшүрүлгөндүн негизинде анан кийин бир макулдашууга келсек болот. Ушул жакта ушундай деп жазылбады беле деп, мисалы эми унутулуп калышы мүмкүн бир нерсе, же болбосо кээде иштин чоо жайы өзгөрүп кеткенде кайрадан эске салуу максатында ушул документтерге кайрадан кайтуу мүмкүнчүлүгү дайым бар. Иштин башын жана аягын так аныктоого жардам берет дедик. Бул эми негизи документтештирүүнүн мындан алдыңкы пункттардын баардыгын жыйынтыктаган бир пункт десек дагы болот. Анткени иштин жалпы мейкиндиги дебедик беле? Иштин жалпы мейкиндигин ушул башы жана аягы каяк экен, кимдер бар экен бул ишин ичинде, кимдин кандай ролу бар, ошол жоопкерчилик зонасы, жоопкерчилик аянты каяк, кайсыл иштерди чогуу аткарылат, кайсыл иштерде жеке иш жүргүзүлөт, сымал сүрөттөөлөрдүн баардыгын ушул документтештирүү ишинде жүргүзөбүз. Эми келиңиздер документтердин негизги аныктамаларына же болбосо түрлөрүнө токтололук. Негизи башынан долбоордун документтери деп атап кетели баардыгына. Анткени биздин программалык камсыздообуздун бир долбоору ортодо бар. Долбоору дегенде башынан аягына чейин жүрө турчу бул иш. Ошол ишти сүрөттөөдө эки негизги тип документ ортого чыгат. Бул ошол продукттун өзүнүн продуктка тиешелүү документтер, анан иш жүргүзүү процессинин документтери десек дагы болот. Андыктан эки тип документтин дагы өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Продукттун документтери дагы эки негизги бөлүккө бөлүнөт. Эми бул жактагы долбоор документтердин бөлүштүрүү ыкмасы негизи кенен колдонулуп келген ыкма, бирок бул ыкма жалгыз гана ушул ыкма дегенден да алыспыз. Ар кандай ыкмалар дагы болушу мүмкүн, ар ким ар кандай бөлүштүрүшү мүмкүн, бирок жалпы литературада программалык камсыздоо иштеп чыгуу литературасында программалык долбоордун документтери ушундай типте бөлүнөт. Продукттун документтери жана процесстин документтери. Продукттун документтери болсо дагы өзүнүн ичинде эки негизги бөлүктөн турат. Бул системанын документтери жана колдонуучунун документтери. Колдонуучунун документтери дагы эки негизги бөлүгү бар. Анткени колдонуучулардын, сиздер билесиздер, программалык камсыздоонун колдонуучуларынын түрлөрү бар. Ошол түрлөрүнө жараша акыркы колдонуучунун инструкциясы дейбиз, end user instruction же болбосо end user
documentation бул программалык камсыздоонун пайдалануучулары, башкача айтканда биздин кардарлар ушул программаны камсыздоонун негизинде иш жүргүзө тургандардын бир инструкциясы. Буга дагы кененирээк токтолобуз. Эми бул программаны кандай колдонуш керек, кайсыл функция эмнеге жооп берет, кайсыл бутонду басканда эмне жыйынтык чыгат сымал. Ушул сиздер дагы ар бир мисалы бир нерсе, бир буюм, техникалык бир буюм сатып алганда жанында инструкция келгендей эле кагаз бетине түшүрүлгөндө, ошондой эле программалык камсыздоонун дагы акыркы колдонуучулар үчүн атайын дайындалган инструкциялар болот. Андан тышкары администратордун инструкциясы болот. Анткени бул программалык камсыздоонун жалгыз гана колдонуучулар эмес, программалык камсыздоонун туура иштөөсүн, ичиндеги маанилүү блоктордун же болбосо колдонуучулардын ортосундагы мамилени мониторинг кыла турчу, негизи эле ишти башынан аягына чейин жетектей турган, программалык камсыздоонун ичиндеги иштерди жетектей турган администратор болот дайым. Ушул программалык администратордун дагы инструкциясы болот. Бул инструкцияда албетте акыркы колдонуучуга тиешелүү болбогон, жалгыз гана администратордун биле турган, кыла турган иштери болот эле. Ошол иштер администратордун инструкциясында терең сүрөттөлөт. Анан негизги ушул документ түрлөрүнөн 2 документ маанилүү, эми чоо жайы көбүрөөк десек дагы болот. Системанын документтери жана процесстин документтери. Процесстин документтеринен баштайлык. Негизи процесстин документтеринин ичинде дагы көптөгөн документтердин түрлөрү бар. Муну эми списокты, тизмени уланта берсек да болот, бирок бул жакта эң негизгилерин камтыганга аракет кылдым. Техникалык тапшырма булар эми негизги документтердин бирөө болуп саналат. Анткени ушул техникалык тапшырманын негизинде көбүн эсе иш жүргүзүлөт жана иштин көлөмү эсептелинет. Мисалы сиздерге буйртмачы келип бир иш бере турган болсо, ошондо адегенде техникалык тапшырмаңыз барбы деп сурайсыз. Анткени ушул техникалык тапшырманын натыйжасында иш жүргүзөбүз. Иштин планы болот. Иш аткаруу графиги негизи иштин планынын ичинде дагы камтып кетсек болот, бирок өзүнчө дагы түзүлгөн учурлар бар. Чоң долбоорлордо иш аткаруу графиги өзүнчө түзүлөт. Анткени дайым колдонуучулар ошо график менен баратабызбы же болбосо графикти кечиктирип жатабызбы деп өздөрүн дайым сынап турганга, карап турганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Отчеттун ар кандай түрлөрү болот, стандарттар болот. Стандарттарды дагы белгилүү бир документке бекитип коюу же болбосо муну негизи техникалык тапшырманын ичине дагы камтып кетүү мүмкүн. Башка дагы иш кагаздары дедик. Бул эми башка иш кагаздардын ичине негизи техникалык тапшырма, иштин планы же иш аткаруу графигинин тышында маанилүү болгон документтердин түрлөрүн да киргизсек болот. Анан системанын документтери дагы бар дедик. Системанын документтеринде көбүн эсе техникалык маанилүү ээ документтер, өзгөчө мына биздин программалык камсыздоонун жана коопсуздугун долбоорлоодо эң көп колдонулган документтин түрдөрү бул продукттун талаптары. Башкача айтканда бул программалык камсыздообуз иштеш үчүн керектелүүчү аппараттардын тизмеси жана ошол инфраструктурасы десек болот. Мисалы программалык камсыздообуздун жакшы иштешин камсыз кылуу үчүн 6 ядролук процессор, 16 гигабайт оперативдик эс тутум, мисалы 1 терабайт катуу диск керек сымал ушул тизмени бергенибиз. Дайым бул программалык камсыздоону кийин иштете турчу адам бул демек мен муну иштетиш үчүн минималдык талаптар бул экен деп билет. Дизайн жана архитектурасын да камтыйбыз. Булак кодун сөзсүз түрдө камтыйбыз. Эми эгерде булак коду менен коддору менен чогуу эгерде өткөрүп бере турган маалда өткөрүп бербесеңиздер дагы кийинчерээк командага да түшүнүктүү болуш үчүн ушу булак коду кайсыл код кайсыл папканын ичинде жайгашкан, ал папканын ичиндеги коддор кайсыл функцияларга жооп берет сымал ушул булак коддорунун сүрөттөлүшү бир документтин ичине киргизилүүсү тийиш. Андан соң программалык камсыздоону иштеп чыгуу учурунда тесттер жүргүзүлөт. Ушул тест натыйжалары
жана жардам колдоо шарттарында бул жакка камтып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Техникалык тапшырманын бир аз сүрөттөп бергенге аракет кылдым. Бул жактагы негизги блокторуна токтоло кетелик. Техникалык тапшырма алгачкы анализ иштеринин натыйжасында түзүлөт жана долбоор чөйрөсүндөгү негизги терминологияларды, стандарттарды камтыйт. Бир сөздүгү болот, сөзсүз түрдө. Иш алкагы сүрөттөлөт. Мисалы ушул жактан башталат, ушул менен бүтөт. Ичиндеги ушул функциялар, функционалдык талаптардын сүрөттөлүшү дагы иш алкагынын сүрөттөлүшүнүн бир бөлүгү десек болот. Анан сөзсүз түрдө системадагы ролдор сүрөттөлөт. Анткени акыркы мезгилдердеги программалык камсыздоолордо ар кайсыл типтеги ролдор болот. Администраторлор болот, колдонуучулар болот. Колдонуучулардын ортосундагы ролдор да башкача болот. Функционалдык эмес талаптардын дагы сүрөттөлүшү мүмкүн. Анан сөзсүз түрдө алгачкы концепциялык дизайн дагы камтылат. Анан ушул техникалык тапшырманын натыйжасында иштеп чыгуучу тарап бир иштин көлөмүн божомолдойт. Көбүн эсе коммерциялык сунуштарда иштин баасы көбүн эсе ушул техникалык тапшырманын натыйжасында ортого чыгат. Анткени канча киши колдоносуз, ошо командаңыздын саны, иштин көлөмү, иштин мөөнөтү көбүн эсе ушул жакта белгиленет. Долбоордун башкаруу планы дагы маанилүү. Project Management Plan деген документ болот. Көбүн эсе эл аралык стандарттарда иштеп чыгаруу ишинен алдын түзүлөт. Иш аткаруу графиги жана этаптары камтылат. Анткени ушуну долбоордун башынан аягына чейин кайсыл иштер камтылган, кайсыл иш качан бүтүрүлөт сымал түшүнүктөрдү берүүгө тийиш. Команданын тизмеси жана жоопкерчиликтери дагы маанилүү дедик. Анткени ким эмне ишти аткарганга тийиш жана качан ал иш аткарылды деп эсептелет деген түшүнүктөрдү бул жакта берип кетебиз. Маанилүү болгон контакттар жана башка маалыматтар да камтылат. Анткени дайым бирөөлөр менен бир байланышка өтүү шарты изделип калышы мүмкүн. Андыктан ошо долбоорго тийишелүү болгон контакттар камтылат. Рисктер жана аларды башкаруу, мисалы долбоордун ишке ашпай калышы үчүн кайсыл рисктер бар жана ал рисктерди алдын алуу мүмкүнбү, ошолор дагы сүрөттөлөт сөзсүз түрдө. Risk management дейбиз. Отчеттун түрлөрү жана тапшыруу мөөнөттөрү дагы ушул долбоорду башкаруу планынын ичине камтылат. Колдонуучунун документтери эки түрдүү болот деп дагы сабагыбыздын башында белгилеп кеткенбиз. Иштеп чыгаруу иши аяктаганда түзүлөт. Акыркы колдонуучунун инструкциясы, бул программалык камсыздоону кантип колдонуш керек, кайсыл функция, кайсыл ишти аткарат, ошолордун баардыгы сүрөттөлгөн, визуалдаштырылган сүрөттөөлөр менен. Анткени көбүн эсе акыркы колдонуучунун инструкциясы жана система администраторунун инструкциясында көбүн эсе ошо модулдар сүрөтү менен жана сүрөттөлүүсү менен камтылат. Колдонуучунун документтери дагы бул тапта маанилүү документтин түрү десек дагы болот. Анан негизи бул иштердин баардыгын жүргүзгөн бир адис болот. Документтерге жакын, сиздер дагы иллюстрацияда сүрөттө көргөндөй бир универсал адис десек да болот. Баардык нерседен түшүнгөн, 6 колу бар, иштин процессин, мөөнөттөрдү, кимдин жоопкерчилиги, кардарлар менен иш алып баруу, анан иштерин жүргүзгөн системалык аналитик дейбиз. Системалык аналитиктен бул жакта жалпы жоопкерчиликтерин камтыганга аракет кылдык бул тизмеде. Талаптарды чогултат, талдайт жана документтештирет дедик. Буйртмачылар менен, кардарлар менен же болбосо ушул тема боюнча же адистер менен, ушул темага тийиштүү адистер менен дайым иш алып барат. Анткени программалык камсыздоону ишке чыгарууда командадан тышкары дагы башка адистердин дагы пикири, ою, сунуштары маанилүү болуп калышы мүмкүн. Техникалык тапшырманы иштеп чыгат жана ичиндеги милдеттерди, ошол команданын милдеттерин сүрөттөп берет. Керектүү модельдерди, алгоритмдерди, прототиптерди курат. Программалык камсыздоону жана коопсуздугун долбоорлоо ишин негизи системалык аналитик жүргүзөт. Программалык камсыздоодо иштеп чыгууну, кабыл алууну жана ишке киргизүүнү 3 негизги процесс.
иштеп чыгуу, андан кийин буйртмачы тарабынан тестирлөө же болбосо сындоо, сын пикирлерден өткөндөн кийин иш кабыл алынат, керектүү документтер кол коюлат, андан кийин ишке киргизүүсүн ушу координациялай турган адис бул системалык аналитик. Анан тестирлөө учурунда программалык камсыздоону иштеп чыгуусундагы ушу каталарды жоюу боюнча дагы ушу системалык аналитик жоопкерчилигин үстүнө алат десек болот. Анан бул иштин баардыгын аткара турчу адисибиз системалык аналитик. Анда документтештирүү ишине арналган сабагыбызды ушун менен аяктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуз.